Мага койка место керек эле. Сиздин квартираңыз кайсы метродо, кайсы улицада? Бул улицанын жанында кайсы улица бар экен? Анын кайсы этажда, кайсы подъездде? Анын үйүңүз канча этаждуу үйдөн? Бул үй кайсы жылы курулган экен? Анын үйүңүз канча комната? Ал комнаталарыңызда ички комната, сырткы комната бөлөк-бөлөкпү же биргеби? Туалетиңиз менен ваннаңыз бөлөкпү, унитазыңыз башкабы? Анын кухняңыз канча квадрат метр? Жанагы 2 комнаттык квартирада канча квартирант жашайт? Үчтөн башка албайсызбы же көп аласызбы? Ошону айтып койсоңуз. Анан кийин эме комнатаңызда кандай дивандар бар? Дивандарыңыздын качествосу кандай? Ошол качествосун дагы айтып койсоңуз. Анан комнатаңызда гардеробный барбы? Гардеробныйдан анан кийин балконуңуздун канча квадрат метр экенин жазып койсоңуз. Анан кийин эме люстраңыз кандай люстра, кандай жарыктык берет? Лампочкаларыңыз канча диоддук лампочкаларды койгонсуз комнатаңызга? Анын берки комната, наркы комнатанын кайсы тарабында, оң тарабындабы же сол тарабындабы? Анан кийин эмени айтып койсоңуз дагычы, берки экинчи комнатада кандай адамдар жашайт? Ошолордун мындай эркекпи, аялбы, ошону да айтып койсоңуз. Анан ал эркек болгон болсо бою канча, ал эркектин анын жашы канча, кайсы тараптан болушат, үй бүлөсү барбы, жокпу, канча балалуу экен, ал эмнеге Москвага келиптир, ошону да айтып койсоңуз мага. Анан беркилерди дагы тагыраак маалымат берип койсоңуз, беркилер жөнүндө дагы. Алар иштейби? Иштебесе ошо эмне себептен иштебейт? Анын документтери кандай экен? Ошолорду да айтып койсоңуз мага. Анан кийин эме да, эжеке, мага деген обязательно лифти бар болуш керек да, лифт болуш керек. Анан этажы желательно ушу жаңы түшкөн домдордон евро болуш керек да магачы, евро. Гардеробныйда евро болуш керек. Анан тиги эмеби, ваннаңыз жөнөкөйбү? Жөнөкөй эмес, мага бир джакузи болсо жакшы эле да, эжеке. Анан эми квартплата маселесин да жазып койсоңуз, эмеби, 6.000 Анан 6.000 болсо, анын ошонун ичинде регистрация кылып бересиз да, ошолорду толук жазып койсоңуз, эжеке. Мен да мындай карап атам да, жакшы, мага подходящий чыкпай жатат, немечи, койка местачы, ошого карап чыгайын дегем, эжеке. Ошону айтып койсоңуз. Рахмат.